Assalamu алейкум туугандар. Кайрадан эле сиздерге кайрылып отурам. Эми себеби бүгүнкү болгон улак мен ошол улак бүткөндө эле чыгаруу аракетин кылып басып койдум эле. Кандайдыр себептер менен катып калыптыр. Азыр ошону башынан жүктөп койгом. Азыр загрузка болуп атат. Буюрса чыгат. 1,5 сааттан ашыгыраак видео ал жерде. Улак жакшы өттү, таза өттү чынында. Анын үстүнө кече мен кырсыктап кичине травма алып калгам, бутум жыртылып. Больницага барып тиктирип келгем, өзү чолоңдоп жүрдүм. Бирок эми ушундай жер улак тартканы өтө ыңгайлуу жерде, алыстан узактан кайра сонун көрүнөт. Ким кайсыл жерде кандай ат салып атат көрүнөт да. Чем жанагы атты минип алып келен ортосунан тартам десең, ал көрүнбөйт деле да. Сырттан тартсаң жакшы көрүнөт. Ошол себептен азыр сырттан тартып жүрөм. Эми бир аз сабыр кылыңыздар. Ошо мен деле болушунча сиздерге эртерээк чыгарып берейин дедим. Анан жана айткам, азыр да айтам. Эч бир кыркылган жанагындай жаман жери, алынган жери жок. Менин өзүмүн да каталарым ал жерде ачык айкын көрүнөт. Эми жанагы видео тарта берген, мен башка бирөө менен сүйлөшө берген, видео башка жака кетип калган, бирөөлөр урушкан. Эми мен албетте ал жерге бирөөнүн жаман жагын көрсөткөнү барбайм. Бирок билип койсун, мындан кийин камера бар, камерага түшүп калышы мүмкүн. Ушу жаман сөз айтпай эле коеюн, туура эмес движение кылбай эле коеюн деген ой болот ошол адамдарда. Жанагы Жулкун деген баланы укчум эле, буга чейин өзүм көргөн эмесмин. Кыргызстандагы Мемин деген балбандарды балбан кылган бала. Жерге түшүш боюнча номер 1 бала. Көрдүм, жакшы бала экен, бир аз сүйлөштүм. Улак чабат экенсиң, жерге түшпөй эле чаба бербейсиңби десем, ака мурун түшөт элем, азыр уже түшпөй койдум, азыр жөн эле чабып атам деп мен алдап койду. Эми түшкөн адат түшөт да. Жана бир ызычуу болуп кетти, билбейм түштүбү, түшпөдүбү, эмнеге ызычуу болуп кетти. Мына ошолордун бар жогу ушу тартылган. Буюрса эми чыгат деп ойлойм. Жана интернет жакшы эмес жерде турган үчүн катып калыптыр да. Мен аны ошол үчүн кечирим сурайм. Мына ошон үчүн кайрылып отурам. Эми сабырдын түгү сары алтын дейт го, бир аз сабыр кыласыздар. Кудай буюрса чыккандан кийин дагы өзүңүздөр көрүп баа бересиздер. Анан кийин ал видеону көрүп албам, жантөрө биякты эле тарта берипсиң, анан минтипсиң дебеңиздер. Бул катачылык бардык адамда болот. Бардык камерачыларда болот. Бирок келгенде видеосун карап, өзүнүн катасын жашырып, бирөөнүн катасын жашырып коет да. Эми мен мындан кийин улак тартсам, өзүмүн катамы дагы жашырбайм, бирөөнүкүн дагы жашырбайм. Кандай тартсам ошондой чыгара берем. Келиштик да. Ошон үчүн дайыма биздин каналды колдоңуздар. Поддержка бул жүрөгүбүздү сүйүндүрөт да. Мына мен өзүмдө болгон окуяны дагы экранга коюп кетейин. Мына кече болду ушул бутум. Калп айтпайын, бир 15 сантиметр жыртылып, эти бияка салаңдап калды. Ошону эми Алла жеңилинен берген экен да. Жакшы, эч жери травма болгон жок. Эми бир аз аяшым керек. Ошого жанагы артынан кууп тарта албадым. Эми колдон келишинче тарттым. Бирок видео өтө сонун чыкты. Улак сонун болду. Ушул улакты берген Момбеков айылына рахмат. Элине рахмат. Салым кошкондорго рахмат. Алла разы болсун. Мына ошол жерде дайыма бийлик кылып жүргөн Эркин акеге рахмат. Алла разы болсун. Ушундайларды уюштуруп. Ислам Момбеков айыл өкмөтүнүн төрагасы. Алла разы болсун. Ушундай баладан ушу бизге да бирди бербеген экен да. Өтө патриот. Дайыма спортто алдыга көтөргөн бала. Алла разы болсун. Ошол. Эми сабыр кылыңыздар эми. Бизди жаман көрбөңүздөр. Комментарийлер келип баштады. Жантөрөм эмне кылып тарткансың, катып калды. Мен эмес, бул интернеттен болду. Мен өзүм да түшүнбөй атам. Ошол.